Президент Садыр Жапаров акыркы күндөрү кабыл алынган чечимдер жана болгон элдин сын пикирине өз түшүндүрмөсүн берди. Мамлекет башчысынын түшүндүрмөсүн маалымат каражаттары талдап жазууда. Анда белгиленгендей президенттин жооптору кыска так берилген. Алгач электр энергиясы боюнча Кыргыз бийлиги электр энергиясын импорттой баштадык дегенде соц тармактарда эмнеге биз кошуна мамлекеттерге сууну бекер беребиз, бирок электр кубатын сатып алабыз деген бир чети жүйөлүү суроолорду бере башташты. Биринчиден, нарын чүй суулары трансчек аралык дарыялар макамына ээ болуп, анын пайдасын бир нече өлкөлөр көрөт. Мындай статус эл аралык жана мамлекет аралык келишим документтер менен бекитилген. Албетте биз сууга тартыштык болууда деген шылтоо менен кайбир көлөмүн тосуп алса болот, бирок кантип кайсы ири суу сактагычтарга топтойбуз? Айрым билармандар Токтогул плотинасын убактылуу жаап сууну топтоп алса болот дейт. Биринчиден, плотинаны жабуу электр энергиясын иштеп чыгууну токтотуу дегенди түшүндүрөт. Токтогул бул жалгыз иштеген КЭС эмес, ал Токтогул КЭСтеринин каскадынын бир тутуму. Ылдыйда Күрпсай, Шамалдысай, Үч Коргон КЭСтери жайгашкан. Булар баары биригип комплекстүү иштешет. Экинчиден, кошуна Өзбекстан илгеркидей нарын суусунан өтө көз каранды эмес. Буга бир нече себептер бар. Пахта талааларынын аянттарынын кыскарышы алардын ордуна отургузулган бактарактарды тамчылатып суугарса болот. Бир нече ири суу сактагычтар курулган. Эсиңиздерде болсо керек, Сардөбе суу сактагычындагы жарылуу. Бул жаңы салынган суу объекттерден болчу. Үчүнчүдөн, суу маселесинде абдан этият саясат жүргүзүү абзел. Быйыл жазында Өзбекстан менен чек ара маселеси каралганда кошуна мамлекет талаштуу деп келинген. 13 000 гектар жерди биз тарапка берүүгө макул болуп, бир гана Кемпир абад суу сактагычына келгенде маселени чечүү оор болгон. Себеби аларга суу маселеси өзгөчө орунда турат. Төртүнчүдөн, канчалык суу башында турабыз, КЭСтерибиз бар деп төш какпайлы, электр энергия менен камсыздоо бизди оор абалга кептелип калган. Улуттук стат комитеттин маалыматына ылайык, 2010 жылдан бери Кыргызстандын калкы 1 миллиондон ашык адам көчкөн. Тариф төмөн болгон үчүн КЭС салган инвесторлор шашпай атканын энергетиктер айтып келишет. Жогорудагы факторлорду эске алуу менен кошуналардан жарыкты мурдагыдай 1 киловатты 5 сомдон эмес, 2 сомдон алганыбыз учурда заманбап тил менен айтканда оптималдуу чечим. Шайлоо боюнча ал кездеги бийлик бөрү да ток, кой да аман дегендей эле чечим кабыл алган. Акаев доору бүткөндөн кийинки келген бийлик төбөлдөрү мажоритардык шайлоо элди бөлөт, өз кулундарын гана шайлай берет, алар өз айылынан нары кете албайт экен деген жүйө менен партиялык системага багыт алган. Бир чети мындай чечим туура болгон. Себеби депутаттар кийинки шайлоодо добуша албай калуудан коркуп, өз округунун гана кызыкчылыгын коргоп калышкан. Ошентип партиялык система кирди. Бирок бүтүндөй мамлекет кызыкчылыгы үчүн өлүп берем деген эл өкүлдөрү тилекке каршы келбеди. Партия тизмесин бизнеске айландырышты деген кептер тарады. Анан кайра эле партия болбогон иш экен, жакшы деп Акматты шайласак, кайдагы бир өз атын туура жаза албаган Ишмат келип алды деген нааразычылыктар көбөйө баштады. Депутаттар эмне мынча көп деп нааразы болгондордун аягы суюлбады. Эми минтип бийлик бардык тарапты тең ыраазы кылган жол тапты. Эл өкүлдөрүнүн саны 120 депутаттан 90го түштү. 54 орун партия өкүлдөрүнө тийсе, 36 бир мандаттуу округтардан шайланып келгендерге тиет. Жана эң негизгиси, Садыр Жапаров өзүнүн Facebook'тагы постунда жазгандай, шайлоочулар эми өздөрү иллюстрация кылып алышат. Кантип партияны гана эмес, анын ичинде келе жаткан талапкерлерди тандоо менен. Президент жазгандай, тизмеде 54-чү болсоң дагы сага көп добуш берсе, парламентке өтөсүң. Жалаң акчага иштегендердин доору бүттү. Албетте, теоретикалык жактан мурунку шайлоолордой добушту сатып алса болот. Андай болсо шайлоочу өзүнөн көрсүн. Бийлик шартты түзүп берди. Таза тандоо сизден, урматтуу мамлекет тагдырына кайдыгер эмес шайлоочу деп айтылат түшүндүрмөдө.